Ош шаарында мезгил менен авариялык жарык өчүрүүлөрү орун алууда. Электр тармактары ишканасы бул көрүнүштү кышка болгон камылга экенин эскертет. 6-10 киловольт чыңалуудагы көмөк чордондорубуздун дээрлик 96% капиталдык жана катардагы ремонттон өттү. Эми мен ойлойм, кыш мезгилинде авариялык өчүрүүлөр аз катталат. Быйылкы жылы былтыркы жылга караганда авариялык өчүрүүлөр 5%га азайды. Шаарды жылуулук менен камсыз кылган ишкана даярдык менен бирге абоненттердин карыздарындагы топтоого өттү. 100дөн ашуун керектөөчүнүн иши сот аркылуу чечилген. Карызкорлордон 445.748 сом төлөөсүн милдеттендирген. Аз графиктин алды көмүр отунун алынып баарды атабыз. Будайдын күнү бул может эртерээк болуп кетеби. Былтыр где-то 15-20 бергенбиз ноябрь айын. Азыр может эрте болобу, кеч болобу, ошо биз даярбыз, Кудай кааласа бүгүнкү күндө. Өзү 100% анча төлөөсү ошончолук кошулуп кете берет. Анан баягы такыр төлөбөгөн абоненттер бар. Аларды биз сотко берип атабыз. 272 көп кабаттуу турак жайда, 188 жеке менчиктеги көп кабаттуу үйдө, 34 мектеп, 1 мектеп интернаты, 27 бала бакчаны, 10 оорукананы, 8 жогорку окуу жай, 7 мамлекеттик мекеме, 3 библиотека, жалпы 93 социалдык объектини жылуулук менен камсыздайт. Ал эми 12575 абонент жылуулукка туташтырылган. Жергиликтүү бийлик арзан баада көмүр сатуу жайларын уюштурду. Баа туруктуу болуп өзгөрбөйт деп айтылат. Быйылкы жылы чечилген көмүрдүн суммасы 4,5–5,5 сом деп бычылган. Өзү жыл сайын эле ошондой ушул баа сакталат. Бирок баары бир эми сатуучуларды көзөмөл кылат, мэрия тарабынан көзөмөл болуп турат. Өзү жалпы 21,5 миңден көп тонна өзү каралыптыр шаарда, мына 15 пункт боюнча. Негизинен адамдар жылытуу система, ТЭЦ-тен жылуулук камсыздоодон, андан тышкары электр энергия менен көмүр алуучуларга да ошо 21,5 миң тоннадан көп көмүр каралган. Кыштын камылгасы тиешелүү кызматтардан көбүрөөк жашоочулардын тынчын алууда. Анткени жылуулук жана энергия менен камсыз кылган тараптан жетиштүү камылга болбосо азабы жай тургундарга тиет. Канааттандырбайт. Былтыр деле ушундай кыйынчылык болду, быйыл деле ошолор. Айласыз алуу табыз. Бирок тонналап алып жагалы дейбиз, бирок кымбаттыгынан азына чыпталап алып кетип атабыз. Сениш жок. Айласыз көмүр алабыз. Свет кымбат, свет деле. Бир мынча болуп кетет светке жаксак. Анан свет деле пас, анан көмүр алып кетип атабыз. Эми 5 сомдон эле бултур алдык эле, ушу 5 сомдон болсо бизге нормально эле болот. Шуну илаж болсо түшүрүшкө жардам бергиле. Бар элерге эми кыймат 6 сомдон. Ошон үчүн шуну келип сүйлөсөм берип атат, 6 сом деп атат. Ушул пенсиядебиз, пенсиядегилерге барбыр 4 миңге келбейт бир тонна көмүр. Шаарда кыштын камылгасы катуу көрүлүп жатканы убадаланууда. Бирок бул акыркы чечим эмес, тармактардын даярдыгын алгачкы жааган кар эле айгинелеп коет. Азыркы айтылгандарды архивге сактап коюп, кыш айларында дагы салыштырып көрөбүз. Гүлшайыр Талантбек кызы, Аскар Маматисаков, 7 канал, Ош шаары.